Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Түркмөнстандын президенти Садыр Жапаровго белекке берген аргымак Бишкекке келди. Кыргызстанга Түркмөнстандын президенти мамлекет башчы Садыр Жапаровго берген белегин алып келишти. Белекти Бишкекке унаа менен жеткиришкен. Маектештин айтымында Гурбангалы Бердимухамедов Садыр Жапаровго англиялык породадагы асыл тукум аргымакты белекке берген. Эскерте кетсек, акыркы айда Садыр Жапаров Түркмөнстанга 2 ирет барган. 28 июлда ал Ашхабад шаарына расмий сапар менен барса, 5-6 августта Түркмөнстанга Борбор Азиянын президенттеринин жолугушуусуна катышуу үчүн барган. Редакциянын алган маалыматына караганда, Түркмөн президенти Садыр Жапаровго аргымакты Ашхабад шаарына жасаган иш сапардын маалында берген. Эки өлкөнүн президенттеринин басма сөз кызматтары бул тууралуу эмнегедир расмий билдиришкен эмес. Булак Real News чекиткейжи. Ууру тапсаң колдоочусу кошо табылат. Кумтөр кени боюнча коррупцияга илешкендер көп экен. Дагы эле күрөштүн аягы тыйылбай келет. Кечээ эле биринчи президент Аскар Акаев келип сурак берди. Башкы прокуратура анын тергөө менен активдүү иштешип жатканын айтты. Демек, далай былыктардын дайыны чыгат, дагы далай кишилер жооп беришет. Ага уда кыйын тың чыкма болуп, өзүн ашкере тазамын деп келген Темир Сариев кармалды. Ошо кумтөр былыктары боюнча ага премьер-министр кезинде кумтөрдүн экологияга тийгизген таасирин, алып келген зыянын өтө аз баалап, теги ууруларга жан тарткан экен. Демек, огороддо койрук бекер жеринен жатпайт да. Дегеле Темир Сариев тууралуу айтылчу кеп көп. Анын Бакиев убагында, кийин Бактылуу өкмөттүн убагында жасаган кыңыр иштери тууралуу мурда кийин айтылып, жазылып, иш козголуп эле келген. Бирок Темир дегенин темирдей өжөрдүк менен өзүн коргоп, жактап, аргасын таап, кутулуп кетип жаткан. Эмки кармалышында балким андай болбос, кылган кыңыр иштери үчүн жооп берер. Дагы бир кызыгы, Кыргызстанда ууру тапсаң, жеп ичкенин, мыйзамсыз аракетин ашкере кылсаң эле анын тарапкерлери периштедей таза дегендер дуу эле чыга калышат. Митинг жасап, акцияларды уюштура калышат. Коррупцияга, ууруга каршы күрөшөлү, бийликке жардам берели деген ой жок. Мына Темир Сариев кармалса, кайдан жайдан Жакупова чолпон деген айым чыга калып, ал сүттөй таза, жөн эле камап салышты деди. Көрсө бийликтер таптаза Сариевти жөн эле кыргызча эле камап салышкан эмиш. Жакупова деген өзү ким? Ал чет жактын акчасына байыган, семирген айым. 2010 жылы канча кан төгүлүп, сепаратисттердин айынан миңдеген кишилер жабыр тартышса, ошол Кадыржан Батыров баш болгон сепаратисттерди кыргыз мамлекетинен коргогон эмес беле? Азыркыга чейин ушул аракетин токтотпой келгени калппы? Дегеле Кыргызстанга, кыргызга пайда келтирейин деген немеби? Жок, андай эмес. Эми акча десе эле эт бетинен кетип, ууруларды колдой бергенде эмне? Мамлекетти, коомдук карапайым элди да ойлош керек го. Же уурулар эле жашасын, эл өлүп кетсинбе? Булак кыргыз аргументи. Масадыков президенттин башын аттап өттү. Коопсуздук кеңешинин орун басары Таалатбек Масадыковдун биринчи жана акыркы маегинде айткан сөздөрү бийликтин туруксуздугуна доо кетирчү маанайга тете болду. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары деген кызмат болгон эмес. Коопсуздук кеңешин президент өзү башкарып, төрагалык кылып келген. Азыр деле ошондой төрага орун басары кандай функцияны аткара турганы ачык боло элек. Табышмак бойдон калууда. Ошондуктан Масадыков өзүнө так функция тагылганча үн катпай турганы дурус болмок. Президент менен макулдашпай туруп, өз алдынча кенен маек бергени дагы кызматтык этикасына туура келбей калды. Төраганын башын аттап өткөндөй болду. Масадыков тышкы жана ички саясат жөнүндө сүйлөгөн сөздөрүндө президенттин саясаты чабал жүрүп жаткандай сүрөттөдү. Айрыкча коңшу өлкөлөр стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен алака түзүүдө натыйжа жок дегени бүгүнкү саясатка карата согулган сокку болду. Коопсуздук кеңешинин төрагасы болгон президент тышкы саясатта жылыштар болуп жатканын айтып жатса, анын орун басары башкача пикирди жаратты. Мамлекеттик жогорку кызматта кабыл алынган чечимдердин баары макулдашылып, расмий органдардын жана жогорку кызмат адамдарынын билдирүүлөрү бири-бирине карама-каршы келбеши керек. Масадыковдун айткандары таптакыр башка нукта жүрдү.
Талатбек мырза саясий туткундардын баарын бошотуш керек деп айтты. Бирок акыркы камоолорду азырынча саясий туткун же болбосо саясаттын курмандыгы деп атоого али эрте. Камалгандардын дээрлик көпчүлүгү коррупциянын ар кандай көрүнүштөрүнө, анын ичинде саясий коррупцияга айыпталгандар. Аларга карата соттун акыркы чечими чыга элек, ак карасы иликтенип бүтө элек чак. Күнөөлөрү сот тарабынан гана аныкталып, акталып же болбосо кылмышына карата жазага тартылышат. Соттордун ишине мамлекет башчысы да, Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары да аралашканга акысы жок. Фемиданын өкүмүнөн кийин гана бул тема талкууга алынышы керек. Андыктан Масадыковдун соттун чечими чыга элек жатып, саясий туткун деп салганы өз функциясынан аша чапкандык. Мамлекеттеги орчундуу маселелер Коопсуздук кеңешинин жыйынында каралып, чечим кабыл алынат. Кабыл алынган чечимдерди бийликтин бардык бутактары аткарууга милдеттүү. Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары ар бир структурага кеңеш айтып олтурчу адам эмес. Кеңеш айтуу анын функциясына дагы кирбейт. УКМКнын төрагасы Ташиевке кеңеш берүүгө даярмын. Ал жабык орган, медиага чыга бербеш керек дегени президенттин функциясын талашкандай эле туюлду. Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары деген кызмат Россия Федерациясында бар. Аны мурунку президент, мурунку премьер-министр Дмитрий Медведев аркалайт. Медведев бир да жолу Путиндин саясаты тууралуу ооз ачпайт. Анткени этика ошондой, же болбосо ФСБнын башчысы Александр Бортниковго кеңеш берүүгө даярмын, саясий туткундарды бошотуш керек деген сөздөрдү айтканын эч ким уккан эмес. Масадыковдун айткандары мамлекет башчысынын алдында туруп президентке эмне кылуу керектигин көрсөтүү, расмий этика нормаларын сактоо болуп эсептелет. Мындай кадам бийликтин ичинен иритүү катары сыпатталышы керек. Ансыз да Ак үйдө Жапаров-Ташиев тандемин сындырып, өздөрүнүн таасирин күчөтүүнү көздөгөн күчтөр бар экени айтылып келет. Талатбек Масадыковдун маегинин өзөгү ошондой аракеттердин кезектегиси болду окшойт. Президенттин тегерегин чурмоок чөптөй басып алгысы келгендер Ташиевти коомго жаман көрсөтүү менен убара. Ар кандай ушактар ошол тараптан чыгып жатканы деле белгилүү. Алардын көздөгөнү элге ак кызматын өтөп, коррупция менен күрөшүп, таза коом курууга аракет жасап жаткан адамды ала салдырып, өздөрү эңсеген эски жолуна кайтып келүү. Ошон үчүн Ташиевдин кызматтык унаасы үчүн мамлекеттик казынадан 22 миллион 761 миң сом бөлүнгөн. Экономика алсыз болуп турганда ушул керек беле деген жалган маалыматтарды чыгарып коомчулукка таратууда. Бирок бүгүнкү чындык бирөө эле. Садыр Жапаров өз адамына окшоп колтугуна кирип, өзөктөн өрт чыгаргысы келгендерди бал тилине кирип, Ташиевден алыстаса өз күнүнүн батканы. Ташиев дагы Садырдын колдоосу жок эч кандай жумуш аткара албайт. Экөөсү биринен бири кол үзүшсө, бийликтин кулаганы. Кашкайган чындык ушу. Булак ринг чекиткейже. Греция Эвбея аралында токойлор бир аптадан бери өрттөнүп жатат. Грециядагы токойлордун өрттөнүүсүнөн улам аянтынын кеңдиги боюнча Криттен кийинки орунда турган Грециянын Эвбея курорт аралынан 2000ден ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу BBCнин орус кызматы жазды. Грециянын дээрлик көпчүлүк аймактарындагы токойлорду өрт жалмап баратат. Алардын эң күчтүүсү Эвбея аралында болууда. Ал жердеги тилсиз жоо менен кармашууга жүздөгөн өрт өчүрүүчү аскер кызматкери, 17 учак жана тик учак жөнөтүлгөн. Акыркы маалыматтар боюнча Грецияда 3-августтан башталган өрт 56 миң гектардан ашуун аянттагы токойду чарпкан. Мунун башкы себеби катардагы күндүн өтө ысып кеткенинен, айрым аймактарда абанын температурасы 47 градустан да ашканын жергиликтүү бийлик айтууда. Белгилей кетсек, мындай өрт Грециядан тышкары Албания, Болгария, Түндүк Македония, Туркия, АКШнын Калифорния штатынын, Орусиянын чыгышы Якутиянын да токойлорун каптап жатат. Учурда Якутиянын борбордук бөлүгүндөгү Баяс көл айылында 30дан ашык үй өрттөнүп, айыл эли башка жака көчүрүлгөн. Табият кырсыктарынын байма-бай болуп жатышынын технологиянын өнүгүшүнөн, адамдын ишмердигинен көрүшүүдө серепчи адистер. Булак Марал ФМ чекиткейже. Бишкектеги Айчүрөк соода борборун милиция курчоого алды. Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун имараты 9-августтун кечки саат 5 чамасында милициянын курчоосуна алынды. Борбордун ичиндеги адамдар эвакуацияланып, жанына эч кимди жолотпой жатышат.
Мындай чектөөнүн себеби азырынча расмий айтыла элек, интернет айдыңында адамды барымтага алуу сыяктуу окуя болгонун жазып жатышат. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы бул маалыматтын чын төгүнүн тактоо жүрүп жатканын билдирди. Булак Наждак Чекиткей Ж.